Ассаламу алейкум, урматтуу биздин катталуучулар. Бүгүн биз сиздер менен бала тарбиясы боюнча сүйлөшөбүз. Бала 1095 күн ичинде 3 жашка толот экен. Ошол 3 жашка толгондо баланын 50%дан 65%га чейин дүйнө таанымы калыптанат экен. Ошол дүйнө таанымыны бала биринчи төрөлгөндө бир наристе, аппак ушул бир барак сыяктуу болсо, ата-эне ушул баракка өзүнүн түшүнүктөрүн жазат экен. Мына нерсеге мындай мамиле кылыш керек, мындай окуя болгондо тигиндей реакция кылыш керек деп, ушул жака ата-эне кимге кандай мамиле кылыш керек, эмнеге кандай мамиле кылыш керек, ата-эне бул жака жазат экен да. Азыркы заманда биздеги эң чоң көйгөйлөрдүн бири бала 1 жашка толо эле балдарга телефонду карматып коюп жатабыз дагы. Бул аппак баракка ата-эне эмес, телефон өзүнүн түшүнүктөрүн жазып жаткан үчүн келечекте азыркы учурда эң чоң бир көйгөйлөр ата-эне менен баланын ортосундагы пикир келишпестиктер жаралып жатат экен. Бүгүн сиздер менен ушул бала тарбиясынын маанилүүлүгү боюнча сүйлөшөбүз. Андыктан биз менен аягына чейин чогуу болуңуздар. Окурмен деген окуу борбордо иштейм, ошол жакта директормун. 3 жылдан бери ушул ишти алып барып келе жатабыз. Балдар менен иштешебиз. Ушул 6 айдай болуп калды. 9 жаштан 15 жашка чейинки балдар менен да иштешип жатабыз. Азыр биз ошол балдарга эле эмес, ата-энелерге дагы ушундай сабактарды уюштурдук бала тарбиясы боюнча. Ошол жерге келген ата-энелердин сурамжылоо жүргүзгөндө эң чоң бир көйгөйү бул баарында эле телефон болуп атыптыр да. Балам телефонго кирип кеткен, телефондон арылта албай жатабыз, бизге кыйкырып жатат, тигиндей болуп жатат, мындай болуп жатат деген проблема. Эми ошолордун арасында баары эле ошол көйгөйдү айтканда, ошол жерде бир эже айтат, менде андай көйгөй жок дейт. Менин кызым көп китеп окуйт, телефонго такыр маани деле бербейт дейт. Баары ошол жердеги ата-энелер да таң калышты. Сиз өзүңүз эже үйдө көп китеп окуйсузбу десем, ооба мен көп китеп окуймун дейт. Түйбүлөөбүз менен эле ушундай көп китеп окуйбуз дейт. Ата-эне ошол өзү сүйлөө эмес, ошол өзүнүн иш аракети менен эле балада китепке болгон сүйүүнү ойготуптур. Азыр тилекке каршы биздин коомдо биринчи өзүбүздөн башташыбыз керек экен. Үйдө келгенде чай ичип отурганда эле дасторкон, негизи дасторкон маданияты деген бар Кыргызда. Ошол дасторкон үстүндө отурганда эле балага жакшы бир сөздөрдү айтып, бири-бирибиз менен сүйлөшкөндө дагы мурда кыргыз балага ошол жерде эле тарбия берип койгон да. Бирок азыркы учурда биз ошол дасторкон үстүндө отурганда дагы ошол телефон чукулап отуруп көргөзүп жатып эле балабызды телефонго болгон сүйүүсүн ойготуп коюп жатыппыз өзүбүз эле. Азыркы учурда бала тарбиясы мындан бир 10 жыл мурдага караганда дагы да маанилүүрөөк. Анткени 10 жыл мурда бизде мындай телефон деген көйгөй жок болчу, башка маселелер жок болчу. Азыр жаңы бир көйгөйлөр келип жатат. Негизи тарыхты караганыбызда ар бир 50-100 жылда ушундай бир 180 градуска дейбизби же 360 градуска дейбизби, ушундай бир чоң бир өзгөрүүлөр болуп турат экен. Бул кандай десек, мисалы буга чейин биз ата-бабаларыбыз көчмөн турмушта жашап жүргөн мезгилде эмне болгон? Хандыктар түзүлүп, аларды башын бириктирип, бир жерге отурукташуу системасы ушундай бир жашоо түзүлө баштаган. Андан кийин эле орустар келди. Орустар келгенден кийин биздин жашообуз дагы бир 360 градуска өзгөрдү десек болот да. Мурдагы баалуулуктар өзгөрдү дагы, бизде башкачараак жашоо образы жаралды. Ошондой эле азыр дагы ошондой бир доор келе жатат. Бизде азыркы учурда дүйнө жүзү бир айыл сыяктуу болуп калды да. Дүйнө жүзүндөгү биз маалыматтарды дүйнөдө Америкада эмне болуп атат, Европада эмне болуп атат, Кытайда эмне болуп атат, кандай көйгөйлөр чыгып атат, эмне проблемалар чыгып атат, эмне жаңылыктар чыгып атат, баарын биз телефон аркылуу, телевизор аркылуу эле көрүп билип жатабыз. Ошондуктан дүйнөдөгү азыркы учурдагы эң жакшы нерселер дагы ошону менен бирге жаман нерселер, ар кандай вирустар, ар кандай психологиялык туура эмес маалыматтар биздин балдарыбызга кирип, психологиялык ар кандай бир ооруларды жаратып калышы мүмкүн экен. Бул дегени кандай десе, азыркы учурда өзүңүздөр батышта көрүп жатасыздар. Оозубузга дагы алганга корккон, аял менен аял үй бүлө куруп, эркек менен эркек үй бүлө куруп, бир оозубузга алганга дагы бир корко турган бир маселелер жаралып атат дүйнө жүзүндөчү. Андан башка дагы толтура балдарда психологиялык оорулар жаралып жатат. Ошол психологиялык оорулар биздин балдарыбызга ушул үйдө эле отуруп, телефонду көрүп отуруп эле Америкадагы болуп жаткан ошондой бир оору биздин балдарыбызга да кирип калышы мүмкүн. Бизде азыр тилекке каршы азыр Кыргызстандагы көйгөйдү айта турган болсок, мисалы ар бир жаш куракта адам үчүн бир нерсе баалуураак болот экен да, башка нерселерге салыштырмалуучу. Мисалы 20-25 жашка чейин көбүрөөк адамга эмне оюн, күлкү, көңүл ачуу, ушул сыяктуу нерселер маанилүүрөөк болуп, баалуураак болуп, ошонун аркасынан чуркаса, түтүн булатып ушу үй бүлө кургандан кийин көбүрөөк ушу үй бүлөнү камсыздаш үчүн экономикалык маселе жаралат. Акча баалуулугу башка баалуулуктарга караганда алдыраакка чыгышы мүмкүн. Эгер балдарга туура тарбия бербеген болсок, балким 45-50 жаштан кийин балдар балагат жашына жет, балагат жашынан өтүп өспүрүм куракка келген мезгилде ар кандай балдарыбыздагы характер пайда болуп, ар кандай психологиялык травмалар пайда болуп, көйгөйлөр жаралганда биз
биздеги баалуулук эмне болот экен, балдарыбыз биз үчүн эң чоң бир баалуулук катары чыгып, биздин буга чейинки тапкан акчабыз, буга чейинки тапкан аброюбуз маанилүү болбой калат экен да. Ал эми эгер балдарга туура тарбия берилген болсо 40-45 жаштан кийин ден соолукка маани бере баштайт экенбиз. Мурда жаштыкта сезбеген оорулар 40 жаштан кийин эмне болот? Бутуң ооруй баштайт, башың ооруй баштайт. Акырын ошондой оорулар пайда болушу мүмкүн экен. Ошондуктан ар бир нерсени өзүнүн убагында чечип кетпесе, келечекте бул көйгөйлөр жаратышы мүмкүн экен. Азыр коомчулукта айтат, мисалы ушундай үй бүлөлөр бар. Мен ушул мезгилге чейин Россияда ушундай иштеп жүрдүм, же чет мамлекетте мондой жүрдүм, же чоң бир кызматта мондой жүрдүм. Балдарыма тарбия бергенге менде убакыт болгон жок. Азыр Кудайга шүгүр үй бар, машина бар, бардык экономикалык жактан бардык ордунда. Бирок менин балдарым менен болгон мамилем начар. Балдарым мен айтканды укпай жатат. Балдарым тигиндей болуп кетти, мындай болуп кетти деп, балдары аларды ойлонтуп, ата-энесине инсульт, инфаркт кылганга чейинки бир абалдар жаралат экен да. Ошондуктан ар бир нерсеге жана айткандай эле өзүнүн убагында маани берип, өзүнүн убагында караганыбыз туура экен. Эми биз эмне кылыш керек дегенде, биринчи биз төрт жактан өзүбүздү дагы, балдарыбызды дагы өнүктүрүп кеткенге аракет кылыш керек экен. Бул негизгиси эмне десе, бул биринчи руханият, биздин жан дүйнөбүз. Жан дүйнө дегенде бул эмне? Бул диний тарбия. Биздин динибиз адамды тарбиялоо, баланы эле эмес, адамды тарбиялоодо бизге болуп көрбөгөндөй чоң бир өрнөктүү үлгүнү көрсөтүп кетти да. Муну ким көрсөтүп кетти? Ошол Аллахтын элчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам араб чөлкөмүндө кандай бузукучулук жүргөн туурабы. Эми карап көрсөңүздөр, ошондой бир деңгээлдеги адамдардан пайгамбарыбыз кандай адамдарды жаратты да. Бул дүйнө жүзүгө үлгү боло турган, адеп ахлак жагынан, адилеттүүлүк жагынан, адамдарга болгон сый урмат жагынан, ар кимдин өзүнүн акысын берүү жагынан бүт жактан бизге үлгү боло турган ошол Умар разияллаху анху, Абу Бакр разияллаху анху, Усман разияллаху анху, ушундай адамдарды пайгамбарыбыз тарбиялап, дин тарбиялап ушул коомчулукка сунду да. Демек, биздин мусулмандар башка жактан тарбияны издебей, биринчи кезекте өзүбүздүн динибизден, эгер балага динди сүйдүрүп, Аллахты сүйдүрүп, динни түшүндүрүп койсок, ошол дин баланы тарбиялайт экен да. Экинчи орунда турган нерсе болсо, экинчи кезектеги нерсе бул илим алуу. Өзүбүздү интеллектуалдык жактан өнүктүрүү. Мисалы азыркы учурда коомчулукта бала тарбиясы, баланы тарбиялаш керек, ушуну үйрөнүп коюш керек, окуп коюш керек десең, жок дейт да, кереги жок. Эмнеге десе, мен ата-бабам, ата-энем мени окутпай эле тарбиялаган, мына Кудайга шүгүр жакшы эле жүрөм. Мындай нерсе болгон эмес, ошол үчүн анын кереги жок дешет да. Бирок азыркы учурда мурдага караганда жана айтып кеткендей эле, балдардын түшүнүктөрү такыр башкача. Кечээ биз ошол ата-энелерге сабак берип атканда, балдарыңыздар телефондон эмнени көрөт, ушуга чейин кызыгып карап көрдүңүздөрбү? Кандай блогерлерди көрүп жатат, кандай играларды ойноп жатат, эмне кылып атат десең, эч кимде бул кайдыгерлик. Биздин коомубуз талкалайт ушул кайдыгерлик. Ошол үчүн биз бала тарбиясы боюнча дагы илим алып, балабыз эмнени көрүп жатат телефондон, эмнелерди ойноп жатат, ушул нерсени изилдеп, карап, анализдеп, балабызга ошого жараша тарбия берсек, дагында туура болот экен. Үчүнчү маселе болсо, бул балабыздын ден соолугу. Балдарды көбүнчө биз тарбиялаганда, мисалы үчүн телефондо отурган болсо, кыйкырабыз да, тигиндей мындай деп балдарга кыйкырганда, бала менен ата-эненин ортосунда жанагы дубал калыңдаша берет экен да барган сайынчы. Караңгы жерде отурган болсоң, караңгыны мен жеңишим керек, караңгыны жок кылыш керек деп кечке эле айта бере турган болсоң, бул караңгы өзүнөн өзү жоголбойт. Ал жерге жок дегенде бир шам жагып, бир жарыктыкты, электр энергиясын алып келебизби, ошону жандырсак, караңгы кадимкидей ал жерден жоголот да. Бул деген эмне деген десе, баланы кечке эле уруша бербей, баланы телефондон көрө кызыктуураак оюндарга беребизби, шахмат кружогуна беребизби, азыр IT технологиясы өнүгүп атат, компьютердик ошол сабаттуулугун жоюу үчүн ушундай бир курстарга беребизби, баланы ушул нерселер менен алектендирсек, ошол комнатага бир жарык жаккандай болот экен да, шам жаккандай болот экен. Бала өзү менен өзү эле ошол нерселер менен алек болуп, жанагы туура эмес адаттардан арылып, өзү менен өзү эле жакшы жакка карап, позитив жакка карап умтулуп баштайт экен. Ал эми төртүнчү маселе болсо, финансылык бир сабаттуулук деп койсок болот да. Азыркы заманда биз буга чейин маани бербей келгенбиз, бирок азыркы заманда ушул финансылык сабаттуулук жагынан дагы бир балдарды дагы ушуга кичине бир тарбиялап коюш керек болуп калды. Анткени мени ал деген рекламалар көп болгон үчүн мурда адамда 4-5 эле муктаждыгы болгон болсо, азыркы учурдагы адамдарда бизде жүздөгөн муктаждыктарыбыз бар да. Мунуу да мага керек, мунуу да мага керек, тиги да керек, бул да керек деп отуруп, ошолорго умтулуп отуруп, биз акчабызды коротуп жиберип, бул акча деген бул негизи убакыт да. Убактыбызды текке кетирип алып атабыз да. Ошондуктан финансылык жактан дагы билим алып коюу азыркы учурда маанилүү болуп калды. Эми исламдагы идеалдуу бир үй бүлө кандай болот? Негизи ислам дини бизге эмнени сунуштайт десе, негизи ислам дининде бизде шарият боюнча эркектер фронтто болуш керек. Эмне кылыш керек? Сыртка чыгып акча табып, аракет кылып үй бүлөсүнө ошол камсыздаш керек. Аял киши болсо үйдө
бала тарбиясы менен алектениш керек. Ошол эркектин алып келгенин сарамжалдуу колдонуп, балдарды жакшы тарбиялап чыгыш керек. Бирок тилекке каршы азыркы учурда эмне болуп калды? Бизде Кыргызстанда мисалы үйдө бала тарбиялап отурган аялды эмне дешет? Аялың бекер эле отурабы дейт да. Жок, ал бекер отурган жок. Бала тарбиясы деген бул эң чоң бир инвестиция да. Азыркы учурда чыгышып атпайбы? Мисалы бизнес кылыш керек, инвестиция кылыш керек деп атпайбы? Эң чоң бизнес, эң чоң инвестиция бул бала тарбиясы экен да. Анткени баланы тарбиялаган болсок, ушул дүйнөдө дагы биз анын ошо 45-50 жашка чыккандан кийин эмне кылабыз? Ошонун бир натыйжасын алабыз. Балдар жакшы болуп чыккан болсо, биздин көңүлүбүз да ток болот и бизге жардамчы болот. Ал эми биз бул дүйнө эмес, кыска эле жашоо эмес, түбөлүктүү жашоону да карай турган болсок, эгер балдарыбыз адеп ахлактуу болуп, элге, журтка, динге кызмат кыла турган балдар болуп чыга турган болсо, биз акыретте дагы ошол нерсенин сыйлыгын алат экенбиз да. Биздин бейишке киришибизге, биздин көптөгөн соопторду утуп алышыбызга ушул балдарыбызды кандай тарбиялап жатабыз, ушул нерсе себеп болот экен. Ошондуктан бала тарбиялап отурган аялдарды бекер отурат эмес, ошол аялдарды колдоп, коомдо бир туура бир түшүнүктөрдү жаратканга бир аракет кылышыбыз керек экен да, колдон келишинчечи. Азыр коомдо эмне болуп атат? Экономикалык жактан бир батыраак бир бутка туруп алалы, үй алалы, машина алалы, тигиндей кылалы, мындай кылалы деп атып, балдарды эмне кылып атабыз? 2-3 балабызды дагы эмеге таштап атабыз, же чоң ата чоң энесине, же тай ата тай энесине, же туугандардыкына таштап атабыз. Мурдакыдай эле мындай тарбия ала берет деп ойлоп атабыз да. Бирок азыркы учурда мына акыркы 10 жылдын аралыгында бул нерсе өтө бир кооптуу болуп калды. Анткени телефон деген көйгөй болгон эмес. Ошол телефон деген көйгөй чыккандан кийин ошол чоң ата чоң энеби жаш өтүп калган, же болбосо тай ата тай энеби техникалык жактан ошо телефонду түшүнүп билими жок болгондуктан балдар эмнени көрүп атат, эмне менен алек болуп атат. Бул жактан такыр маалыматы жок болуп калып жатат дагы, телефонду эле беришип, кээде тилекке каршы ошол чоң аксакалдар, чоң ата чоң энелерибиз дагы телефон менен өздөрү убара болуп туруп, ошол балдарды тарбиялаганга мурдакыдай көңүл бурулбай калып жатат да. Ошондуктан акыркы 10 жылдыкта буга чейинкиге караганда дагы баланы тарбиялап, баланы вирустар, коркунучтар келе жатат, ошолордон тосуп коргоо дагы да маанилүүрөөк болуп калды да. Демек, жыйынтыктай турган болсок, балдарды контролдоп, балдарды аяп, ошо балдарга туура тарбия берүү азыр дагы да маанилүү. Дин менен туура тарбиялайбыз дей турган болсок, эл көрсүн эмес, бул Аллах көрсүн. Аллахтын ыраазылыгы үчүн аракет кылганга үйрөтүү. Бизде Кыргызстанда азыр чоң бир көйгөйлөрдүн бири, балам, элге уят, кошунага уят, досторго уят, тигиге уят, буга уят деп туруп, элден уялтканга үйрөтүппүз да. Эл көрсүн, рия деген нерсеге тарбиялап атыппыз да. Чындыгында кандай болуш керек эле десе, элден коркуу эмес, бул Аллахтан коркуп, Аллахты сүйүп, Аллах разы боло тургандай бир жашаганга аракет кылыш керек болчу. Балдарды эмне кылыш керек? Аллахты сүйдүргөнгө, Аллахты таанытканга, Аллахтын ыраазылыгы үчүн аракет кылганга үйрөтүшүбүз керек экен да. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Өзүңүздөрдүн оюңуздарды комментарийге жазып калтырыңыздар. Бул биз үчүн маанилүү. Кыргызстанда болуп жаткан бала тарбиясындагы көйгөйлөрдү алып чыгып, ушул темада колдон келишинче сиздерге бир түшүнүктөрдү жеткиргенге аракет кылабыз. Сиздердин өзүңүздөрдүн практикаңыздардан өткөн жакшы бир тажрыйбаңыздар болгон болсо, комментарийге жазып коюңуздар, башка бирөөлөр дагы ушул нерседен пайдалансын.